ок жегендерди, өлгөндөрдү КАМАЗга, мал жүктөгөн КАМАЗга жүктөп, Кервен шаарына алып келип, оорукананын, райондук борборушкан оорукананын өлүкканасына түшүрүшкөн. Ошол өлүкканага түшүрүп атканда бир адам тирүү болгон. Анын колу буту денеси кыймылдаганда, кармап түшүрүп атканда чочуп кетип, ойма бул адам тирүү экен деп туруп, анан кийин больницага киргизишкен. Калган өлүкканага киргизип салышкан. Анан ошол райондун борборунун адам тиги жолду тосуп, кордон коюп, күч түзүмдөрү элди өткөрбөй койгондон кийин район борборундагы элдер чыгышкан. Эмнеге ок атылат? Эмне үчүн күч колдонду деп. Ошолор келип, акыйкат болсун, тиги өлүктөрдү карап атканда коомчулуктун өкүлдөрү киргизилсин, болбосо эме өлгөн адамдардын жакындары катышсын, кыйыр түрдө болсо да катышсын деп талап кылып туруп алышкан. Анан бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери айласы кеткенде, ошол райондо ошол кезде жактоочулук милдетин аткарып жүргөн Сартбай Жайчыбековду чакырышкан. Эми ал убакта өлгөндөр, ок жегендер жабылганчы деп табыла элек болчу. Ошол адамдардын өкүлү катары катышып бериңиз деп. Анан Жалал Абад областынан эксперт врачтар чакыртылган, аларга 2 эксперт врач барган, аларга кошумча ошол борборушкан оорукананын 2 хирург врачы үстүртөн карап турууга уруксат берилген. Анан ошондо бир жигит камерасы менен суранып калган. Байке, муну сүрөткө тартыш керек, аудиозапись кылыш керек, силердин эчтекеңер жок экен. Жок дегенде фотоаппаратыңар жок экен, мен тартып берейин деп. Анан ал мен өлгөндөрдүн туугандарынан сурайын, уруксат сурайын деп сыртка чыгып туугандарынан сураганда, туугандар о тартыш керек. Эртең биз дагы башка нерселер болуп кетип, биз билбей калбайлы акыйкатты дегенде жанагы жигитке уруксат берилген. Ал жигит тартып атып эле 5-6 мүнөттөн кийин камерасын тартпай койгон. Анан тиги жактоочу Сартбай Жайчыбеков сураган. Эмне тартпай атырың дегенде, менин кассетам толуп калды, тарта албай калдым. Мурдадагы тарттым эле дегенде, тиги кызыгып, эмнени тарттың эле деген. Дегенде, элди тарттым эле дегенде ал шек санап калган. Анан сыртка чыгып туруп, элге айткан. Азыр бир жаш бала чыгат, мойнунда камера илинген, колунда эмес деген, мойнунда деген жаш бала, ошол камераны алгыла деген. Анан кайра кирип кеткен. Биринчи кароо, эксперттик эмес, кароо иштери жүргүзүлүп бүткөндөн кийин сыртка чыгышкан. Биринчи Сартбай Жайчыбеков чыгып кеткен, Сартбай Жайчыбеков чыккандан кийин аркасынан тергөөчү менен прокурор чыккан. Анан жанагы камера көтөргөн жаш жигит чыкканда аялдар база калып туруп камераны тартып алышкан. Анан ал убакта эми айыл жергеси, аудио техникалар жөнүндө түшүнүгү жок, камера деген жөнүндө түшүнүгү жок, элде бул эмне деген таң калуу гана пайда болгон. Анан колдон колго өтүп, ал ошол Ак Суу окуясынын чордону болгон, пикет митингдердин чордону болуп турган Кара Суу айылына жеткирилген. Анан биз деле түшүнгөн эмеспиз. Бул эмне деген тартуу, эмне деген кассет экенин билген эмеспиз. Анан ошон менен 18-19 март 2000-жылдары бийлик тарабынан тайфун, буран операциялары киргизилип, Ак Суу районуна 3,5 миң күч түзүмдөрү барып, ал жерде тургандан кийин аксылтарда ар кандай ой кете баштаган. Эмнеге мындай учурду, абалды бизге Ак Суу районуна киргизип койду деп. Анан биз эмне кылышты билбей Бекназаров камакта Азаттык радиосуна чыгып, көз карандыс массалык маалымат каражаттарына, көз карандыс журналисттерге чыгып, өзүбүздүн ой толгойлорубузду, түшүнүктөрүбүздү, пикирлерибизди уккан айың сөз ушактарыбыз менен жеткире баштаганбыз. Мындай экен деп. Анан жогорку кеңештен кассетаны бизге жеткириле деп суранып калышты. Бирок кандайча жеткиребиз? Ал кассетаны, ал камераны издешип, уже ошол убактагы күч түзүмдөрүнөн бизге кийин 2011-жылы белгилүү болгондо дагы маалыматка караганда 5 топ аракет кылышып аткан. Ал биринчи кассетаны, камераны табыш үчүн. Ал кандай топтор эле? Ал Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ГУР башкармалыгы, ГУБОП башкармалыгы, коомчулук менен иштөө башкармалыгы, 9-10 башкармалыктар. Анан кийин ошол кезде СМБ деп айтчу эле, азыр ГКМБ деп аталып калды. Ошол мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлери. Айласы кеткенде бийлик 2 адамга кассетаны, камераны берсеңер, губернаторлук кызматты беребиз деп сунуш кылышты.
Марқұм Доорунбек Садырбаев өзі де айтып жүрді, бірінші Доорунбек Садырбаевқа сунуш кылып убада кылынды губернаторлук кызмат. Экинчи ал киши касетаны таап бере албагандан кийин экинчи адам Аксай районунун тургуну, Кара Суу айылында жашайт. Ошол кездеги Бекназаровду коргоо комитетинин төрагасы болуп турган Жалыш Курбановго. Анан ал киши касетанын кайда экенин, камеранын кайда экенин билет болчу, бирок менде андай маалымат жок, мен уккан жокмун деп жооп берип койгон. Касетада эмнелер болгон? Азыр айтып берем бардыгын. Анан биз жогорку кеңешке кайрылып айтылгандан кийин Исмаил Исаков баш болгон коомдук комиссия түзүлүп, алар аксы жергезине барган. Анан биз ошол касетаны тиги Исмаил Төлөгөнов баштаган, Исмаил Исаков баштаган депутаттык топко, коомдук комиссиянын мүчөлөрүнө бергенбиз. Анда эмне бар экен? Анда ошол Босбек айылында тушунда ээн талаада тартылган, жөө жүрүшкө келе аткан элге атылган ок тартылган экен. Элди кантип атып аткандыгы кантип атылды, кимдер сүйлөдү, кимдер вперед аткыла деп буйрук берди. Бардыгы ошол кассетага түшүп калган.